Салам достор, бүгүн сиздер менен жумуртка жана көк пияздын аралашмасы менен толтурулуп жасалган сонун пирожкилерди даярдайбыз. Ал үчүн бизге алдын ала жылытылган сүт, суу, кумшекер, туз, дрожь, сары май салып жакшылап аралаштырабыз. Дагы un салабыз. Унду 2 бөлүп салабыз. Жакшылап аралаштырып алып, калган унду салабыз дагы. Орточо жумшактыкта камыр жасайбыз. Камырдын бетин жаап, жылуу жерге 1 саатка чытууга коебуз. Ал убакта биз ичине начинкасын даярдайбыз. Сковородкага май коюп, жумуртканы салып кууруп алабыз. Көк пиязды жууп тазалап, майда туурап алабыз дагы, жумурткага кошобуз. Негизи жумуртканы сууга бышырып алса деле болот. Сууга бышырып, 4 бурчтук туурап, көк пияз салып аралаштырып койсо дагы болот. Мен тезирээк даяр болуш үчүн кууруп жибердим. Татымына жараша туз салабыз, жакшылап аралаштырып, капкагын жаап, отту өчүрүп коебуз. Эми биз ачкан камырларды 1 сыйра ийиле алабыз дагы, майда бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Зубала кылып, камырларды колубуздун жардамы менен жайып, ичине начинкаларды салып түйүп баштайбыз. Түйүлүү жолун 2 вариантын көрсөттүм. Өзүңүздөргө жаккандай кылып түйүп алсаңыз болот. Бул пирожкилерди майга бышырса дагы болот, же болбосо духовкага салып бышырса дагы болот. Ичине өзүңүз каалагандай начинка даярдап алсаңыз болот. Балким картошка саласыз, капуста кууруп салса болот. Начинкасын өзүңүздүн табитиңизге жараша тандап алсаңыз болот. Эми биз майды алдын ала кызытып алабыз дагы. Пахта майга бышырса жакшы кызарат. Пирожкилерди салып бышырып баштайбыз. От өтө бийик болбош керек. Өтө бийик болсо эртең бышып кызарып кетет дагы. Камырларыбыз бышпай калышы мүмкүн. Орточо бийиктикте отко кактап бышырабыз. Пирожкилерибиз бышып чыкты. Жумшак, даамдуу. Сонун болот. Сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр. Көргөнүңүздөргө рахмат. Лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Тамагыңыздар дамдуу болсун.